Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Чүй облусунун Сокулук районундагы мал базардын абалы менен таанышты. Тоң аймагында жол эрежесин сактоо жана кырсыктардын алдын алуу боюнча 1 январдан баштап 10 январга чейин рейд өткөрүлүүдө. Өмүрүнүн 45 жылын элдин саламаттыгына арнаган Айша Исмагулова президенттин колунан сыйлык алды. Каракол лыжа базасында эс алган жергиликтүү жана чет элдик меймандар көбөйгөнү менен ар кандай себептерден улам жаракат алып дарыгерлерге кайрылгандардын саны дагы өсүүдө. Ысык көл кинотеатры толугу менен оңдоп сөйдөн өтүү ишке берилди. Анын расмий ачылышы жакын аралыкта өтөрү болжолдонууда. Саламатсыздарбы, ушул жана башка жаңылыктар түрмөгү менен тааныштырып, студияда Гүлбарчын Молдоева. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Чүй облусунун Сокулук районундагы мал базардын абалы менен таанышты. Ал 1 жыл мурун өлкөнүн бардык мал базарларында тартипти орнотуу зарылдыгы тууралуу тапшырма бергенин жана андан бери көпчүлүк базарда өзгөрүү болгонун айтты. Ал эми Сокулук районунун аймагында жайгашкан мал базардын абалы өтө начар бойдон экенин белгиледи. Жакынкы күндөрү базарды иретке келтирүү керек, болбосо азыркы кырдаалга көз жумган базар ээлерине да жергиликтүү атка минерлерге карата да чечкиндүү чаралар көрүлүшү керек, деди Жапаров. Ошондой эле 8 гектар аянтта курула турган мал базардын курулуш долбоору менен таанышты. Маалыматка караганда бул объектиде курулуш иштери ушул жылдын жаз айларында толук кандуу башталышы керек. Долбоор мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында ишке ашат. Билим берүү министрлиги мектеп окуучуларынын онлайн окутуу мөөнөтүн 16 январга чейин узартуу чечимин кабыл алды. Бүгүн ведомстволор аралык комиссиянын жыйыны өткөн. Анын жыйынтыгында ушундай чечим кабыл алынганы белгилүү болду. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратып, 10 январдан карата катуу суук түшөөрүн билдирген. Алсак Чүй облусунда түнкүсүн абанын температурасы -25 градус болору айтылды. Ал эми коңшу Өзбекстанда сууктан улам окуучулардын каникулу 17 январга чейин узартылды. Кыргызстанда акыркы суткада курч респиратордук вирустук инфекция менен сасык тумоонун 507 учуру катталды. Бул тууралуу Санэпид көзөмөл департаментинин маалыматтарында айтылат. 2 январдан 8 январ күндөрү сасык тумоо менен катталгандар 8000дин тегерегинде болду. Ага чейинки аптада 17000ден ашкан. Ал эми Ысык көл облусу боюнча курч респиратордук вирустук оорулар боюнча эпидемиологиялык кырдаал учурда турукташууда. Каракол район аралык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик Санэпид көзөмөлдөө борборунун маалыматы боюнча 31 декабрдан 6 январга чейин 661 учур катталып, ага чейинки аптада 1733 жаран сасык тумоо менен катталган. Күн сайын мониторинг жүргүзүлүүдө, күнүнө 20-60 учурга чейин катталууда. Облус боюнча курч вирустук инфекциялардын кескин өсүшүнө байланыштуу 190 мектеп жана 112 бала бакчанын иши убактылуу токтотулган. Курч респиратордук вирустук инфекция жана сасык тумоо менен ооругандардын эпидемиологиялык өсүү мезгили жыл сайын октябрь-март айларына туура келет. Тоң райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан 1 январдан баштап 10 январга чейин рейд өткөрүлүүдө. Анда жол эрежесин сактоо жана кырсыктардын алдын алуу боюнча айдоочуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күндө рейдтин жүрүшүндө жол эрежесин бузган айдоочуларга атайын каттоого алынып, жол белгилерине баш ийбегендиги үчүн айып пул салынды. Бул туурасында кененирээк Ултай Курбанкулова сөз кылат. Тоң районунда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо, жол кырсыктарын алдын алуу максатында рейд өткөрүлдү. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери билдиришкендей, анда айдоочуларга эрежелерди так сактап, айрыкча ылдамдыкта ашырбоо, унаанын техникалык абалына көбүрөөк көңүл буруу, жайкы дөңгөлөктөрдү кышкыга алмаштыруу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Азыр Тоң району боюнча 1 баштап 10 январга чейин рейд за рулем кирген. Ошонун алкагында рейдтик иш-чаралар өткөзүп атабыз. Эл ташуучу коомдук транспорт жана таксилерди ошолорго түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бишкектен көп бияктан жашоочулар келген, бияктан коноктор келген. Анан коомдук транспорттарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Тарифтерин көтөрбөй, таксилерге баарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз.
Мындан тышкары рейдтин жүрүшүндө мас абалында унаа башкарган айдоочуларды аныктоо, ошондой эле автоунаанын алдыңкы жана каптал терезелерин атайын караңгылатып, башка адамдын өмүрүнө же ден соолугуна коркунуч жаратып, жол эрежелерин сактабаган айдоочуларга жол эрежесин туура сактоо боюнча маалымат берилди. Маи кызматкерлери токтотуп, баарын түшүндүрдү. Аябай жол кырсыгы көп болуп, көп адам каза болуптур. Ошого жараша маи кызматкерлери бүттө түшүндүрүп, айыппулдар да кымбаттаптыр, ичимди ичип алып айдагандарга. Ошол тартипти кармайлы жол эрежесин сактап, ичип алып, өзүңө залака, айылдын ичинде жүргөн бала бакырага залакаңарды келтирбей, айдоочулар жакшы тартип бузбай айдайлы. Белгилей кетсек, жаңы жылдык майрам күндөрү өлкөнүн бардык аймактарында маштабдуу рейдтер жүргүзүлүүдө. Тоң райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери жалпы айдоочуларга алдын алуу эскертүү менен бирге жол кыймылынын эрежелерин бузбоого чакырат. Улутай Курбанкулова, Данияр Акунов, Сергей Мяшенко, Тоң районунан. Өмүрүнүн 45 жылын элдин саламаттыгына арнаган Айша Исмагулова президенттин колунан сыйлык алгандан кийин кайрадан өз ишине киришти. Айша апа Ысык Көл облусунун эң алыскы Эңилчек айылында дарыгерлик кесипти аркалады. Кыргыз-Кытай чек арасына жакын жайгашкан алыскы Эңилчек айылындагы алгачкы бейтапкананы түптөп, элдин саламаттыгына жарым кылымга жакын убакыт кам көрүп келген Кадырман карыябыз тууралуу кийинки сюжет. Кандайсыз Айша Исмагуловна? Эңилчекке келип калдыңыз кайра? Келип калдым, Куттуктайм, телевизордон көрдүк, абдан кубанычта болдук. Өлкө башчынын колунан эмгек сиңирген врач ардактуу наамын алган Айша апаны Эңилчек айылынын тургундары сыймыктануу менен куттукташууда. Айша апанын жолдошу Тоген тармагындагы адис болгондуктан Эңилчек айылына мындан 45 жыл мурун жумуш боюнча которулуп келишиптир. Ошондон бери жарым кылымга жакын эл саламаттыгында болду. Айылда 5000ге жакын адам жашаган. Союз мезгили болгону менен алыскы тоогенчилердин айылына тийиштүү медициналык шарт түзүү абдан эле кыйын болгон. Ушул көрүп турган үйдө 43 жылдан бери жашаймын. 78 жылы Күйөөм Ибраев Токонбайды бул экспедициянын начальниги перевод менен Хайдаркандан алып келген 78 жылы. Анан Виталий Антонович Ставинский деген ушундай киши эле да. Мен кирип барсам, Айша Исмаиловна, пройдите, вы за народ үчүн келдиңиз деп турар эле да. Эмнени айтсам ошондой аткарылып турду. Ал больницаны ремонт кылып берди, физ кабинет ачтык, 7 аппаратурасы бар. Кухнясы болуп тамак бере баштадык, лаборатория кылдык, аптека кылдык, рентген кабинет ачып, токмоктон урум деген аппаратты алдыртып, эме кылдырдык. Рентгенди иштете баштадык. Дарыгердин айтымында Союздун тарашы менен медициналык жабдыктарды сактап калып, адистердин тартыштыгына карабай жарым-жартылай иштетип турган. Андан калса бейтапкананын имаратын талашкандар да болгон. Кийин айылдык медициналык бөлүм такыр эле жоюлуп, ал 2002 жылы фельдшердик акушердик пункт болуп түзүлгөн. Андан бери айыл эли жакынкы Эчкили таш чек ара тозотундагылар келген туристтер үчүн кызмат кылууда. Ошо биздин эмгегибизди баалап, өзүмдүн айыл өкмөтүм, өзү иштеген жеримде профсоюздарым баалап, өдөлөтүп, жогорку жерлерге көргөзүп, тастыктап, ошону мени тиги президентиме чейин жеткирип, Садыр Жапаровыма чейин жеткирип, анан менекей ошо жактан бая күнү барып сыйлыгымды алып келдим. Сыйлыгыңа чоң рахмат. Ошо сыйлыгым элиме, журтума жугуштуу болсун. Эми айылдык ФАПта жаңы адис эмгектенүүдө. Айыл өкмөтү тарабынан толугу менен оңдоп түзүүдөн өткөн турак жай берилди. 2 айга бөлек 1,5 ай болуп калды. Келгенде эле жакшы кабыл алышты. Мага жакты, природасы жакты, элдери. Айша апа келгенде бизди аябай жакшы тосуп алды. Кандай сөздөрдү айтат эле, ушундай ашуулардан, бийик тоолордон, ушундай суулардан өтүп келгениң үчүн таазим кылам деп аябай башын ийкеп таазим кылып тосуп алганына мен аябай ыраазы болдум. Айша апа ушунчалык жылуу кабыл алды да. Качан адам жылуу кабыл алса өзүндө ошого бат үйрөнөсүң да. Эми Айша ападай болуп жолдо иштейин деп аракет кылып, эми элдер менен иштешип кетейин деп аракет кылып жатам, буюрса. Жашы 84кө келсе дагы күйлүгүчтүү Айша апа
бүгүнкү күндө айылдаштарынын ар дайым кеңешчиси Кадырман карыясы. Өзү мындай активный, мектеп менен да тыгыз байланышта иштеп келе жатат. Дайыма окуу жылынын башында окуучуларды медициналык кароодон өткөзөт. Ар кандай жана жугуштуу кызамык, жума, грипп ооруларына каршы балдарга өзүнүн балдарды чогултуп алып лекция өтүп оорулуу тууралуу ушундай иштерин көп кылат. Мектепте ысык тамагыбыз бар, аны текшерип келет. Кыскасы мындай аябай активный да. Анан жеке эле медициналык тейлөөдөн сырткарыда негизи коомдук иштерге активдүү катышат Айша апа. Айша апа эмгектенип келген Эңилчек айыл Каракол шаарынан 150 чакырым алыстыкта, ал эми деңиз деңгээлинен 3,5 метр бийиктикте жайгашып, климаттык шарты өтө катал келет. Учурда 35ке жакын түтүн эл жашайт. Гүлбарчы Молдоева, Сергей Мищенко, жаңылыктар, Ак Суу району. Жети-Өгүз районунун алма өстүргөн багбандары кышкы соода сатык иштерин жүргүзүүгө даярдык көрүп жатышат. Учурда 10га жакын алма сактоо кампаларында 100 000 тоннага жакын алма, алмурут сакталууда турат. Багбандардын айтымында 2022 жылы бул мөмө жемиш түрлөрү абдан жакшы түшүм берген. Эске сала кетсек, район аймагында 2000 гектар аянтта алма жана алмурут өстүрүлүп, мунун 50% Россияга экспортталат. Ал эми жарымы ички базарларга чыгат. Райондогу эң ийри кампаларга кабарчыбыз баш багып, багбандар менен баарлашып кайткан. Жети-Өгүз районунун тургуну Антон Волокитиндин кампасында 150 тонна алма жана алмурут сактоодо турат. Алманын 7 түрү, алмуруттун 1 түрү жакын арада ички базарларга чыгышы керек. Күздө алмурут толук сатылбай калгандыктан аны да сактоого туура келди. Ал эми алма сортторунун кардарлары даяр. В данный момент где-то около 150 тонн. Азыркы тапта кампада болжол менен 150 тонна сакталып турат. Мисалы алманын Golden Delicious сортунан 5 тонна. Ички базарларга биз 45 сомдон чыгарабыз. Ал эми Крипсон сорту апрель-май айларына чейин кампада жата берет. Негизи 3 ай ичинде биз баарын сатып бүтүрүшүбүз керек. Ал эми бул болсо Jono Gold алма сорту. Абдан таттуу, даамдуу алма. Европада бул алма сорту даамы жагынан эң мыктылыгын бербей келүүдө. Бирок кыргызстандык багбандар бул сорту көп билиши элек. Биз жайылтканга аракет кылып жатабыз. Сактоочу кампада ар дайым 0 градус болушу керек. Мында алма абдан жакшы сакталат. Айрым сорттору кампада 2-3 айлап жатканда гана даамына келет. Багбандардын айтымында Жети-Өгүз районунун климаттык шарты алма, алмурут өрүк өстүрүүгө абдан ыңгайлуу. Мындан улам химиялык заттар такыр эле колдонулбайт. Багбандар курт кумурсканы гана жолотпоо үчүн 2-3 жолу зыянсыздандырышат. Мындан улам экспортко чыкканда да текшерүүлөрдөн жакшы өтүп, суроо талап ар дайым болуп турат. При транспортировке повреждаются. Алмурутту ар бери ташыганда көп зыянга учурап калат. Анан ал жери чирип, алмурут жарабай калат. Бирок химия заттарынын жоктугунан зыянга учураган алмурут өзү гана чирийт. Жанындагы суу мөмөгө зыяны тийбейт. Буга кампадагы температурада чоң таасирин тийгизет. Ал эми бул карарып кеткендери болсо кальцийдин жоктугу. Багбан кармаган бакта кальций жетишсиз. Быйыл негизи алмурутту Казакстандын Шымкент шаарына көп алып кетишти. Бул калганын болсо Бишкек соода түйүндөрүнө алып барабыз го эми. Ал эми ушул эле айылдын тургуну Жейхан Мамедов дагы 150 тоннадан ашык алма, алмурутту сактоого алган. Жейхандын кардарларынын баары Россиядан келет. Кампада азыр 8 түр алма, алмуруттун 1 сорту бар. Багбандардан күз айларында түшүмдү сатып алып, аны сактап, картон, пластик жашиктерге жүктөп жиберет. Мындан улам кирешеси дагы жакшы болот. В прошлом году был цена 35-30. Өткөн жылдарда алманы 30-35 сомдон сатып алып жаттык. Былтыр болсо 40-45 сомдон алдык. Мындан элдин кирешеси да жакшыраак болду. Мунун басымдуу бөлүгү эле Россияга кетет. Ал жактагы кардарларыбызда бизден барган продукция экологиялык жактан абдан таза экендигин айтышат. Бизде анткени куртка каршы гана зыянсыздандыруу иштери жүрөт дагы, башка химикаттары жок. Жылына биз эле болжол менен 450-500 тоннадан ашык алма, алмурутту экспортко чыгарабыз. Белгилей кетсек, Жети-Өгүз районунда 10дон ашык мындай алма, алмурут сактаган кампалар бар. Мында жалпы 100 000 тоннадан ашык алма, алмурут сакталып экспортко чыгарылат. Мындан сырткары ири логистикалык борбор дагы иш алып барууда. Андан башка айыл чарба товарлары дагы сакталып, дыйкан фермерлер өндүргөн продукциялар үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Салтанат Керимкул кызы, Асылбек Касанов, Ысык көл жаңылыктары, Жети-Өгүз району. Учурда Каракол лыжа базасында эсалган жергиликтүү жана чет элдик меймандардын саны көп. Бирок лыжа базасынан ар кандай себептерден жаракат алып, дарыгерлерге кайрылгандар дагы өсүүдө. Кокустуктан келип чыккан кырдаалда көрсөтүлүп жаткан медициналык жардамдар туурасында кабарчы Мерим Усбакунова айтып берсин.
Ысык-Көл бириккен ооруканасынын травматология ортопедия бөлүмү 2021 жылы 9300дөн ашык бейтапты кабыл алса, 2022 жылы 12000ге чукул бейтапты кабыл алып, анын 500дөн ашыгына операция жасалган. Кыш мезгилинин келиши менен аталган бөлүмгө Каракол лыжа базасынан ар кандай себептерден жаракат алып кайрылгандардын саны да көп болууда. 22 жылы биз үчүн көп больной кабыл алдык. Например, 21 жылы біз кабыл алган боюнча 9300дөн ашык больной кабыл алсак, быйыл болсо, то есть 22 жылы 12000ге чукул бейтап кабыл алдык. Ошонун ичинен 21 жылы 900 больной чыгарсак, 22 жылы уже 1000ден ашык больной чыгарылды. Ошого караша операция да көбүрөөк болду, 500дөн көбүрөөк операция болду. Ошондо значит бизге ошо обращение аябай эле көп болуп атат. Бунун баары тиги биздин көп ДТП менен келип атат, ошолордун көбү окшойт да. Анан эле морики быйыл 23 жылда ошо лыжный базадан көп бейтаптар кабыл алып атат да, келип атат. Анткени аяка аябай эле көп киши келиптир ошол морики зимний каникулда. Ошолор бири-бири менен сүзүшүп, ошондой кагылышып эле ошондой келип атты. Обычно коньки менен көп келчү эле, бирок быйыл вроде бы азайды. Элдин баары коньки тепкенди үйрөнүп баштаган окшойт. Мурунку караганда уже азайып калды. Учурда Каракол лыжа базасында келип эс алгандардын саны көп. Ош облусунун тургуну Залкар Нурбек уулу да достору менен 2022 жылдын 11 декабрында аталган лыжа базасына барып, лыжа тээп жүрүп, кырсыкка учурап 2 буту сынган. Аны өз убагында ооруканага алып келишип, биринчи жардам көрсөтүлгөн. Залкардын алган жаракаты оор болгондуктан 10 күндөн ашык комада жаткан. Ак халатчандардын жардамы менен бүгүнкү күндө балабыз жаныбызда турганы үчүн аталган бөлүмдүн кызматкерлерине ыраазычылык билдиребиз. Залкардын атасы. Эс алып, Караколду көрүп, лыжный базага ойноп, достор менен ойноп келем деп келген да. Анан кырсык болуп, ушул 11ден бери ушул жерде жатабыз. Айта турган нерсем, ушул реанимация бөлүмүнө өтө чоң ыраазычылыктарды билдиргим келет да. Фариде эжеге, ошонун кол алдында иштеген ошонун коллективине. Азыр бул жерде жада калса бир гана рентгени бар экен. Калган эч нерсеси жок экен да. Ошо реанимация бөлүмүндөгүлөр ошо жаланган кандан сейдиктен алган анализ менен гана ушу баланы ушинтип колубузга тургузуп берди да. 11 күн комада жатты. Эми бизден кайтпаса Алладан кайсын ушул жердеги мекемеде иштеген врачтарга ушундай жалаң мындай профессионалдын өзүнүн бир фанатический немеси менен иштеп ушундагы адамдарды жардам берип атканына. Ысык-Көл бириккен ооруканасынын травматология ортопедия бөлүмүнө негизинен жол кырсыктарынан жана башка ар кандай себептерден оор жаракат алгандар кайрылышат. Аталган бөлүмдүн башкы дарыгери кыш мезгилинде көбүнчө коньки тээп жүрүп жаракат алып кайрылгандар көп болуп келсе, быйылкы жылы жаңы жылдын башталышы менен лыжадан жабыр тарткандар көп болууда дейт. Андыктан ак халатчандар эс алууга баргандарды этият болууга чакырышууда. Мир Мусубакунова, Нурдин Урманбетов, Сергей Мищенко, Каракол шаарынан. Бүгүнкү күнү өпкөнүн сезгениши менен дарыгерлерге кайрылган бейтаптардын саны 50%га азайды. 2 апта мурун бул жугуштуу оорунун көрсөткүчү 2 эсеге көп катталган. Учурда облустук бириккен ооруканасынын балдар бөлүмүндө 40 бала дарыланууда. Алардын көбү бронхит, пневмония жана тамак оорулары менен жабыркагандар. Быйыл сасык тумоо оорусу катуу кармап, бул ооруну жуктуруп алгандар көбөйгөн. 2 апта мурун оорукананын балдар бөлүмүндө 90го жакын бала дарыланып жаткан болсо, учурда алардын саны 40тан ашып оорунун басаңдагандыгы байкалууда. Ооруканада дарыланып жаткандардын көпчүлүгү сасык тумоодон кийин өпкөнүн кагынышы, тамак, ангина оорулары менен ооругандар. Биз острый бронхиалит болуп келгенбиз. Балам аябай повышенный температура, аябай слабый болуп кыйналып келген. Врачтарга чоң рахмат, жакшы карап беришти. Бүгүн буюрса чыгып атабыз, жакшы. Балам жакшы болуп, мурунку состоянияга келип, ойноп, көңүлү ачылып, аппетит ачылып, жакшы болуп калды. Врачтарга чоң рахмат. Башкысы сасык тумоого кабылган адам дарыгерлердин көзөмөлүндө болуусу зарыл. Өзүн билемдик менен дарылануунун кесепети дагы терс таасирин берет. Айрыкча антибиотик дарыларын колдонууда сак болуу кажет. Жугуштуу оорулар бөлүмүндө 10 жашка чейинки балдар түшкөн.
Бострангина менен ооруп, анан бөйрөгүнө берип баштаганга байланыштуу бияка келип жаттык. 4 күн болуп калды. Буюрса жакшы болуп калдык. Сидигин өңү оңолду, температурасы түштү. Кудайга шүгүр. Жакшы карап атат баары. Туура назначение менен жакшы дарыланып атат. Канча температура менен келдиңиз? 39,3 менен келгенбиз. Анан сидиги өңү башкача болуп калганда, анан келгенден кийин эртеси эле уже сидигин өңү оңолду, температурасы түштү, аппетит ачылып, Кудайга шүгүр жакшы болуп калдык. Өлкөдө курч респиратордук вирустук инфекциянын күч алышы менен мектептер карантинге жабылган. Андыктан жарандар бет кап тагынып, аралыкты сактоо менен иш чараларга катышууда чектөөлөргө өтүшү керектигин дарыгерлер сунушташат. Мурунку күндөргө салыштырмалуу 2 эсе азайды. Мурун оору күчөп атканда 90 балага чейин жеткенбиз. Азыр 45 бала бүгүнкү күндө. 45 баланын ичинен көбүнчөсү пневмония менен жаткандар. Анан кошумча васкулит менен оорулар бар, жылтууха менен жатышат, бөйрөк оорулар менен жатышат, бирок бул 45-тин ичинен 85%га чейин пневмония оорулары менен балдар дарыланып атышат. Приемго дагы келгендердин саны азайды. Бул карантин болгон үчүн деп ойлойм. Быйыл сасык тумоону чоң доорда оор кабылдап дарыгерлерге кайрылып жатат. Оору күчөгөн учурда облустук ооруканада кошумча 20 койка ачылган. Жазгүл Сатаева, Нурдин Урманбетов, Сергей Мищенко, Ысык-Көл маалымат кызматы үчүн Каракол шаарынан. Балыкчы шаарында 2 кабаттуу ден соолукту чыңдоочу медициналык комплекстин курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Ошондой эле шаардык жалпы дарыгерлик практикалык борборунда реанимация, хирургия жана башка бөлүмдөр толук оңдоп-түзөөдөн өткөрүлүп, заманбап аппараттар менен камсыз болду. Өтүп кеткен 2022 жыл балыкчы шаардык жалпы дарыгерлик практикалык борбор үчүн жемиштүү жылдардан болду. Ооруканадагы шарттардын жакшыртылышы калктын саламаттыгына сапаттуу кызмат көрсөтүүгө өбөлгө болот. Бүгүнкү күндө Катар өлкөсүнүн колдоосу менен ден соолукту чыңдоочу медициналык комплекстин курулушу жүрүүдө. Имарат 2 кабаттан туруп, заманбап шарттар менен камсыздалат. Ошо бүтсө буюрса ошол жакта реабилитациялык отделениялар болот, жана компьютерный томограф коюлат. Анан эми бүтсө дагы көп пландарыбыз бар, буюрса ошонун баарын ишке ашырабыз деп ойлойбуз. Ушул жакта иштеген баягы камсыздап дарыгерлерди камсыздайбыз. Дарыгерлер ушу Балыкчы шаарынын дарыгерлери болот. Анан жетпеген дарыгерлерди Бишкек шаарынан болобу, каяктан келсе жакшынакай бир профессионал дарыгерлерди дагы чакырып иштеткенге аракет кылабыз. Ошондой эле дем берүүчү гранттын каржылоосу менен ооруканадагы реанимация, хирургия жана жугуштуу оорулар бөлүмдөрүндө оңдоп түзөө иштери толук жүргүзүлүп, аяктоо алдында турат. Мы находимся в хирургическом отделении. Биз азыр хирургия бөлүмүндө турабыз. Имарат 1969-жылы курулуп, капиталдык ремонтко муктаж болуп келген. Учурда оңдоп түзөө жүрүп, 10 күн ичинде бүткөрүлгөнү турат. Бул биздин бейтаптарга дагы, дарыгерлер үчүн дагы пайдалуу болот. Башынан баштап полностью бузуп кайра жасап келатабыз. Стяжка кылдык, кафель кылдык, эшиктерин алмаштырдык, электропроводкасын алмаштырдык, сантехникасын полностью полный жаңыртып келатабыз. Мындан тышкары заманбап медициналык жабдыктардын келиши менен ооруну так аныктоого мүмкүнчүлүк түзүлдү. 2010 жылы алынган аппарат менен, доплери жок аппарат менен иштеп келсек, бүгүнкү күндө бизге жаңы аппарат келип атат. Бул аппарат доплери менен жаңы аппарат. Бул көптөн күткөн биздин мүдөбүз болчу. Бул диагностика канчалык жакшы болсо, ошончолук лечениеге дагы пайдасы көп дээрин билет ар бир жаран. Ошон үчүн балыкчы элдер үчүн бул аябай жакшы керектүү нерсе. Ковид убагында именно жидкий кислород деген болчу да, не сухой кислород, а именно жидкий кислород менен дем алганы, өпкөнүн ачылышы ошол абдан жакшы таасир берет да, эми бейтапкачы. Плюс ИВЛ аппаратура деген бизде проблема болчу, ошондон 4-тө келди. Ар бир койко ошондо ар бир койкага бирден ИВЛ аппарат болуп калды. Ден соолукту чыңдоочу медициналык комплекс январь айынын аягы менен бүткөрүлүп, пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Айнура Достукбекова, Сталбек Саманчиев, Сергей Мищенко, Ысык-Көл жаңылыктары.
Ысык көл кинотеатры толугу менен оңдоп түзөдөн өтүп ишке берилди. Кинотеатрдын долбоору 25 миллион сомго бааланган. Анын 18 миллион сомдук иштери Ысык көлдө өнүктүрүү фондунан берилген каражаттын эсебинен бүткөрүлдү. Бүгүнкү күндө 8 кинозал даярдалып, анын 5-өсүндө тасмалар көрөрмандарга көрсөтүлүүдө. Кинотеатрдын расмий ачылышын өткөрүү жакынкы аралыкка мерчемделүүдө. Каракол шаарындагы көптөн күттүргөн Ысык көл кинотеатрынын ачылганына 10 күндүн жүзү болду. Аз гана убакыт болгонуна карабастан бүгүнкү күндө бул жерге агылып келип жаткан көрөрмандардын саны көп. Шаар тургуну Эрлан Асанов бул маданий борборго экинчи рет келип отурат. Кинолор аябай жакшы экен, мен өзүм келип көрдүм. Ошо отуруштары, экрандары, звуктары бүт баары аябай жогорку сапатта экен, Бишкектеги эле экен. Бачейин барып жүрчүмүн кинотеатрга, Бишкектен, анан башка чет өлкөдөн барчумун. Бирок ошо тилекке каршы Караколдо жок болчу да бизде кинотеатр, чынын мындай эле антикинолорго барчубуз, бирок ушундай деңгээлде, ушундай уровеньде кинотеатрлар жок болчу да. Бул ошо Караколдогу эң биринчи, эң алгачкы ошо кинотеатр болуп жатат. Биз ушуга абдан сүйүнүп атабыз. Буюрса шаарыбыз дагы көркүнө чыгып келатат. Ошо көптөгөн биздин жашоочулар, конокторду эми бул жака алып келсек, аябай сонун болот да. Буюрса үй-бүлөбүз менен дагы келебиз. Дээрлик 30 жылдан бери иштебей, кароосуз, кейиштүү абалга келген Ысык көл кинотеатрынын ачылганына кубангандардын катарын Жипара Абдиева дагы толуктайт. Бир кездердеги жаштыгын эске салган эс алуу жайына небереси менен бирге кино көрүү үчүн келген. Көл кинотеатрына көп келчү элек жаш кезде. Анан бир эле чоң залы бар эле да. Аябай бийик эле. Залдар кичинекей залдар болсо дагы бирок аябай жакшы болду. Биздин Караколдун жашоочуларына 30 жылдан бери иштебей, 30 жылдан бери иштебей жаңы ачылып, анан чоң жетишкендик да бул. Жаштар, мына кызымды азыр киного алып келсем, таң атпай жаш балдар аябай көп келиптир. Эске салсак, Ысык көл кинотеатрын калыбына келтирүү иштери өткөн жылдын жаз айында башталган. Реконструкциялоо долбоорунун жалпы суммасы 25 миллион сомго бааланган. Ал эми 18 миллион сомдук иштери Ысык көлдү өнүктүрүү фондунан берилген каражаттын эсебинен бүткөрүлдү. Калганы имаратты ижарага алган жеке ишкердин өздүк салымы болду. Убакытка, туайга, инфляцияга жараша багалар кескин өсүп кетпеди, 2 эсе 3 эселеп. Ошого жараша бир 50 миллиондон ашыгыраак кетип калды азыр. И дальнейшем дагы салып аткан жерлерибизге дагы эле кошулуп кетип баратат да азыр. Точно эмесин чыгара элекпиз. Мурунку посадочный местаны сактап калдык. Бирок азыркы замандын талабына жараша бөлгүлөдүк да. Мурда болсо бир залга киши толмойн кире алчу эмес да. Азыр 2 киши болсо да кирип татнакай көрүп кете беришет. Кардарлардын келиши негизи жакшы. Азыр бул 30 жылдан бери бир мындай кинотеатр бара турчу, үй-бүлө менен бара турчу дээрлик жок көсө болчу Караколдо. Имаратта эс алуучулар үчүн бардык шарттар түзүлүп, бүгүнкү күндө 5 кинозалда ар кыл жанрдагы тасмалар көрсөтүлүүдө. Ал эми 2 чоң сонарий форматтагы залдар жасалып, ушул айдын аягына чейин бүткөрүү мерчемделген. Билет баасы 200 сомдон сатылууда. Эртең мененки 10:30дан кечки 23:30га чейин кино сүйүүчүлөргө кызмат көрсөтөт. Жанара Алмазбекова, Алтынбек Исаев, Мадина Абакирова, Ысык көл жаңылыктары. Каракол шаарында өткөн эл аралык туристтик жарманке жыйынтыкталды. 3 күнгө созулган иш-чара кол өнөрчүлөрдүн, сүрөтчүлөрдүн, кышкы туризмдин өнүгүү тарыхынын көргөзмөсү, Кыргызстанда өскөн күрүштүн түрлөрүнөн жасалган пало шоу, мастер-класстар, оюн-зок, концерттик программалар жана турлар менен коштолду. Каракол жарманкеси 2023 быйыл 2-нчи жолу өткөрүлүп жатат. Мындай иш-чараны өткөрүү коронавирус пандемиясынан кийин мерчемделген. Себеби ошол кезде туризм тармагы жана андагы ишкерлердин иши токтоп, жапа чегишкен. Айрыкча кол өнөрчүлөргө оор болуп, алар өздөрүнүн товарларын сата албай калышкан. Былтыр жарманке кыш мезгилиндеги эс алуучу күч алган күндөр өтүп, жарманкеге 3 күндө 4500гө жакын адам катышкан. Ал эми уюштуруучулардын айтымында бул жолку Караколдогу эл аралык жарманкеге 7000 адам келген. Белгилей кетсек, жыл сайын 5, 6, 7 январь күндөрү Каракол туристтердин жана өлкөнүн кол өнөрчүлөрүнүн маданий таанып билүү борборуна айланат. Өлкөдөгү эң алыскы өрөндөрдүн катарындагы Актала районунун Кара Бүргөн айылында жыл жаңырары менен мыкты билим алууга жана сергек жашоого чакырган иш-чаралар өткөрүлдү. Ушундай демилгенин ээлери жергиликтүү Мукаш Базаркулов атындагы орто мектепти мындан 18 жыл мурун аякташкандар.
Алар өз билим уясына каржылык колдоолорду көрсөткөндөн тышкары элеттиктердин катышуусундагы спорттук мелдештерди дагы уюштурушту. Кызыктуу көрүнүштөргө жана мөөрөй талашууларга кабарчы көз салган. Азыр ардактуу эс алуудагы Жыргалбүбү Турдуканова ошондогу өз кесиптештери менен биргеликте мектептин курулушуна баштан аяк катышкан. Андан бери жарым кылымга чамаласа дагы билим уясы дале өз сынын бузбайт. Бир жайда бүттүк да ушуну. Шпаклевкаларынан бери, паройлорунан бери бүт өз колубуз менен мугалимдер иштедик. Биз өзүбүз аябай толук иштеп бердик да бүтүрүп анан кирдик. Ага эжелердин мына ушундай эмгектеринин натыйжасында жаралган мектепти анын бүтүрүүчүлөрү дагы көздүн карегиндей сакташып, айрым керектөөлөрүн өздөрү эле чечишет. Ушундан уламбы райондогу башка билим очокторуна салыштырмалуу өтө олуттуу деле муктаждыктары жок. Ал эми жергиликтүүлөр менен бирге эле өлкө борборунан келген волейболчулардын өз ара беттешүүлөрү кара бүргөндө спорттун ушул түрүнүн өнүгүү жолунда экендигин айгинеледи. Жалпы байге фондусу 200 000 сомду түзгөн бул күч сынашуулардын финалдык оюнунда элеттиктер Бишкектин курамасын 3-2 эсебинде утуп, биринчи орунга көтөрүлүштү. Ал эми кыз келиндер арасындагы таймашта Жамал апа балдар бакчасынын тарбиячыларына теңгелерлик эч ким болбоду. Ушул айлыбызга бир мүчөл жылыбызга бир жакшы иш-чара уюштуруп койсокпу, мындан аркы биздин артыбыздагы инилерибиз, карындаштарыбыз дагы ушундай демилге уланып кетсин деген ойдо эле баягы айылыбызды ынтымакка спортко тартуу максатында ушу 87-жылкы балдар ушу мүчөл жылга карата оюн уюштуруп атабыз. Мурун мен Нарын курама командасында ойноп жүрчүмүн. Бияка турмушка чыккандан кийин көп жылдан бери ойной эле келем. Анан быйыл былтырдан бери жакшы салмалык 2 жылдан бери ойноп жүрөбүз. Өзүмдүн командамда мен курактуу кыздар бар. Анткени менен тутумуна жогорудагы Ак Талаа району кирген Нарын облусунда сергек жашоого салкын мамиле жасаларын жашырбайлы. Мунун кесепетинен көбүн эсе алыска айылдагылар ар кандай маданий жана спорттук мелдештерге катыша албай беймаза. Алмазыкү, Сергей Мищенко, Нарын облусу. Шашылыш билдирүү. 2023 жылдын 9-10 январь жана 11 январь күндөрү түнкүсүн туруксуз аба ырайы күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаап, айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Электр зымдарга жана бактарга суу кар жабышып, жолдор тайгак жана тоңголок болуп, кар күрткүсү дагы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде секундасына 15-20 метрге чейин жетет. 10-11 январь күндөрү абанын температурасы төмөндөп, ысык көл ойдуңунда түнкүсү -6, -11, күндүзү -3, -8 градус суук болот. Ал эми 12-13 январь күндөрү абанын температурасы мындан да төмөндөп, ысык көл ойдуңунда -12, -17, ал эми күндүзү -9, -14 градус суук болот. Мындай анамалдуу суук аба ырайы жайыттарда малды кармоону, унаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат. Өлкө ичинде жана областын аймагында болуп өткөн жаңылыктар түрмөгүнө назар салдыңыздар. Эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.